Салам достор, Pre-Intermediate 2 деңгээлинин алгачкы видео көнүгүүсүнө кош келиңиздер. Сиздер менен Окутуу English, менин атым Муна. Сабакты баштадык. Бүгүнкү сабакта биринчи шарттуу сүйлөм деген темада алган маалыматты кайталап, аны бышыктап көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эгерде мурдакы деңгээлдердеги видео көнүгүүлөрдү көрсөңүздөр, биздин атайын эрежелерибиз бар сабакты аткарып атканда. Көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө өз алдыңызча аткарышыңыз керек болот. Ал үчүн дайыма көнүгүүнүн астында видеону паузага коюп алыш керек болот. Анан көнүгүүлөр жазуу форматында аткарылса сабак 2 эсе пайдалуу болот. Кааласаңыздар видеону паузага коюп, сүйлөмдөрдү англисче менин артыма кайталап турсаңыздар дагы сабактын пайдасы артат. Буга чейин сиздер менен first conditional биринчи шарттуу сүйлөм темасын өткөнбүз. Көнүгүүлөргө өтөр алдын ошол сабакта алган маалыматты бир сыйра кайталап чыгабыз. Кеттик, анда баштадык. Теманы бир сыйра эстеп алып туруп көнүгүүлөргө өтөлү. Теманы эстеп алыш үчүн бул мисалга көңүлүңүздөрдү бургум келди. If you practice every day, then you will learn English faster дейт. Күнүгө практикаласаң, англис тилин батыраак үйрөнөсүң дейт. Сүйлөмгө жакшылап көңүл бура турган болсок, if жана then деген жардамчы сөздөрдү байкайбыз. If эгер, then анда деген жардамчы сөздөр экен. Алар менен шарттуу сүйлөм түзүлөт экен. Анан биринчи шарттуу сүйлөм, дал ошол сүйлөмдүн маанисине карасак, англис тилин үйрөнүш үчүн күнүгө практикалаш керек деп айтты. Демек, күнүгө практикаласак, азыр бир нерсе кылсак, келечекте бир нерсе болот, жыйынтыгы болот. Дал ушул учурда бизге биринчи шарттуу сүйлөм керек экен. Шарттуу сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн жакшылап үйрөнүш үчүн аларды экиге бөлүп караса болот экен. Мисалы, ушул эле сүйлөмдү экиге бөлсөк, if you practice every day, күнүгө практикаласаң, then you will learn English faster. Англис тилин батыраак үйрөнөсүң деген эки бөлүктү байкадык. Биринчи бөлүгү шарт бөлүгү if менен, экинчи бөлүгү then менен жыйынтыгы. Демек, азыр бир шарт аткарылса, келечекте бир нерсе болот деген жыйынтык. Неге эки шартка, эки бөлүккө бөлүп карап атабыз? Анткени шарттуу сүйлөмдөрдө эки бөлүк эки башка чак менен түзүлөт экен. Мисалы, биринчи шарттуу сүйлөмдөрдө if бөлүгү present simple менен түзүлсө, экинчи бөлүгү then бөлүгү future simple менен түзүлөт экен. Дагы бир мисалдын негизинде карап алалы. If Жазгүл takes her pills on time, эгер Жазгүл дарыларын убагында ичсе, then she will get better very soon дейт. Анда бат эле сакайып кетет деп айтып атат. Байкасаңыздар, азыркы учурда take деген итиш жөнөкөй учурчакта аягына s мүчөсү уланып жазылды. Себеби Жазгүл үчүнчү чак present simple'да турду. Келер чакта сакайып кетет деп, алдыда сакайып кетет деп айтыш үчүн will get деп, get деген негизги этиштин астына will жардамчы этиш коюлуп, future simple'да түзүлдү. Дал ушундай биринчи if бөлүгүн present simple'да, экинчи жыйынтык бөлүгүн жөнөкөй келер чакта future simple'да түзөт экенбиз. Анан кээде кыргыз тилиндегидей эле thenди түшүрүп койсо болот экен. Мисалы, эгер Жазгүл дарыларын убагында ичсе, бат эле сакайып кетет деп айтканда мааниси өзгөргөн жок. Англис тилинде деле thenди түшүрсө мааниси өзгөрбөйт экен. Азаматсыздар, биринчи шарттуу сүйлөм түзүлүшүн бир сыйра кайталап алдык. Эми ошол биринчи шарттуу сүйлөмдөгү эң көп кездешкен катаны эстеп алалы. Шарттуу сүйлөмдөрдө эң көп кездешкен ката бул if I will деп айтуу экен. Эске салсак, шарт бөлүгү дайыма present simple менен колдонулат дедик. Демек, if'тен кийин will'ди коймой жок. If I will have enough money деген ката экен. Анын ордуна if I have enough money, I will buy a new phone деп экинчи бөлүгүн future simple'да түзөт экенбиз. Эң башкысы биринчи бөлүгүн дайыма present simple'да түзүшүбүз керек экен. Эң жакшы кайталап алдык бир сыйра алган маалыматты. Эми тапшырмаларга өтүп ушул маалыматты кайталасак, бышыктасак болот. Биринчи көнүгүү exercise 1 дал келтирүүгө түзүлгөн экен. Бул жерде сүйлөмдүн шартына жыйынтыгын бириктиришиңиз керек экен. Мисалы, биринчи шартка if it rains дегенге C вариантындагы жыйынтык туура келет экен. I will stay home. Жамгыр жааса үйдө калам дегенде. Сиздер дагы азыр видеону паузага коюп алып туруп, А колонкасындагы шарттарга Б колонкасындагы жыйынтыктарды дал келтириңиз. Баштадык. Эң жакшы бири-бирине дал келтирип жетиштиңиздер деп ишенебиз. Анда жоопторду бирге текшерип алалы. Answer key. Биринчи шартка C варианты туура келиптир. If we hurry, we will catch the bus дейт. Эгер азыр бир шашылсак, батыраак болсок, we will catch the bus. Автобуска жетишебиз же автобусту кармап калабыз дейт. Экинчи шартка А вариантын коюп турубуз. If my mom feels sick, эгер апам ооруп калса же өзүн начар сезсе, she will take some medicine. Ал дары ичет дейт. Will take деп. Үчүнчү шартка D вариантын туура келтирет экенбиз. If they invite me, I will go. Эгер алар мени чакырса, анда барам дейт.
4 шартка и вариантын туура коет экенбиз. If it snows tomorrow, we will make a snowman. Эртең кар жааса дейт. Анда кар киши жасайбыз дейт. We will make a snowman. 5 акыркы шартка болсо Б вариантын дал келтиребиз. If Arlen has time, he will help us with the project дейт. Эгер Арлендин убакыты болсо деп шарт айтып, he will help us with the project. Бизге долбоор менен жардам берет деп жыйынтыкты коштук. Азаматсыздар, биринчи көнүгүн аяктадык. Экинчисине өтөлү. Exercise 2. Сүйлөмдөрдү толуктоо дейт. Бул жактагы кашадагы этиштерди туура формага чыгарып, боштуктарды толтурушуңуздар керек экен. Мисалы, if I say be free, she come with us дейт. Кашаны ачканда биринчи бөлүгүнө present simple коюлат дегенбиз, экинчи бөлүгүнө future simple болот болчу. Демек, if Asel is free, she will come with us. Эгер Асел бош болсо, биз менен келет деп сүйлөм түздүк. Анда кеттик. Бул жердеги 5 сүйлөмдөгү кашадагы этиштерди first conditional боюнча туура формага коюп туруп, сүйлөмдөрдү токтоңуздар. Видеону паузага коюп алып, баштасаңыздар болот. Аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Анда жоопторду бирге текшерели. Answer key. Биринчи, if they win the match, we will celebrate tonight. Эгер алар оюнду утса, матчты утса, we will celebrate tonight. Бүгүн майрамдайбыз дейт кечкисин. Экинчи, if you eat курут, you will feel thirsty. Эгер курут жесең, анда суусайсың дейт. You will feel thirsty. Үчүнчүсү, if Нурлан helps me, I will finish faster. Эгер Нурлан мага жардам берсе, мен батыраак бүтөм дейт. Төртүнчү сүйлөм, if we see a rainbow, we will take a picture дейт. Эгер күн желесин көрсөк, анда сүрөткө тартабыз дейт, же сүрөткө түшөбүз дейт. Бешинчи, if Айдай studies more, she will get a good grade. Эгер Айдай көбүрөөк окуса, анда жакшы баа алат дейт. Бардык жерде биринчи бөлүгүн, if бөлүгүн present simple'да түздүк, when it helps she studies деп. Экинчи бөлүгүнө will жардам чечимин кошуп, future simple менен түздүк. Эң сонун азаматсыздар, эми 3 акыркы көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3 сүйлөмдөрдү которууга арналган экен. Кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдү биринчи шарттуу сүйлөмгө коюп туруп, англис тилине которушуңуздар керек экен. Мисалы, эгер азыр даярдансаң, эртең убактың көбүрөөк болот дейт. If you prepare now, tomorrow you will have more time дейт. Кеттик, анда видеону паузага коюп алып туруп, кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдү англис тилине которуп чыгыңыздар. Эң жакшы которуп жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Анда котормолорун бирге текшерели. Биринчи сүйлөм, эгер эртең дем алыш болсо, анда тоого барабыз деген сүйлөмдү. If tomorrow is a day off, then we will go to the mountains деп которуп турбуз. Кийинкиси, if you study poorly, it will be difficult to get into university дейт. Эгер начар окусаң, университетке тапшыруу оор болот деген сүйлөм болчу. Үчүнчүсү, if your phone gets wet, it won't work. Же it will not work. Эки варианттык туура. Телефонуң суу болуп калса, иштебей калат дейт. Төртүнчү, if Ariet leaves now, he will be in class on time. Эгер Ariet азыр чыкса, же азыр кетсе, сабакка убагында жетишет деген сүйлөм болчу. Бешинчи болсо, if I finish reading Jamila, I will start сынган кылыч дейт. Эгер Жамиляны окуп бүтүрсөм, сынган кылычты баштайм дейт. Эң жакшы жоопторуңуз туура болду деп ишенебиз. Сабакты да кайталадыңыз деген ойдобуз. Бул арада сабагыбыз аягына келди. Алдыда сиздер менен second conditional сабагында жолугабыз. Дагы бир шарттуу сүйлөм түрүн карайбыз. Жаңылыктарды өткөрүп албаш үчүн соц тармактарыбызга катталсаңыз болот. Instagram, YouTube, Telegramда окутул деп жүрөбүз. Кийинки сабактарда жолугушканча достор, саламатта калыңыздар.